Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы эми төш белги менен кошо бериле баштайт. Төш белгиде жазуучунун сүрөтү түшүрүлгөн. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги төш белгинин эскизин тандады. Бул сыйлык 2009 жылдан бери 2 жылда бир ийгиликтүү улан кыздарга ыйгарылып келет. Төш белгинин эскизи үчүн сынак жарыяланып 5 киши катышты. Калыстар тобу Алижан Амантаевдин эмгегин татыктуу деп таап, авторго 50 000 сом сыйлык берилди. Төш белги латундан жасалып, алтын менен жалатылат. Тарбиялоо принциби менен уюштурулган сыйлык деп эсептейм. Чоң түрткүч болот. Ошол эле биздин номинанттар утуп чыгып, келечектеги сыйлыктын лауреаты деген наам бул аябай бийик наам болуп эсептелет. Ошондуктан бул сыйлык ошончо жылдан бери биздин Кыргызстанда бар. Катышуучулардын жашы бул 18-ден 35 жашка чейин.